Саламатсыңарбы 5-класстын окуучулары? Агарып аткан таңыңар, амансыңарбы баарыңар? Эч кимден укпай жаман кеп, сынбасынчы шагыңар. Балдар, маанайыңар кандай? Маанайыңар жакшы болсо, анда бүгүнкү онлайн ачык сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы информацияны берүү. Сабактын максаты информация берүү процессин билесиңер, информация булактары менен таанышасыңар жана электрондук почта эмне экенин билесиңер. Информация берүү процессин билүү менен электрондук поштаны колдоно аласыңар. Ой жүгүртүүңөрдү өстүрүүгө, тапкычтыкка тарбияланасыңар. Адаттагыдай эле учурдагы абалга ылайыктуу алдын эрежелер менен таанышалы. Бүгүнкү сабакка активдүү катышабыз. Керектүү маалыматтарды дептерибизге жазып алабыз. Берилген тапшырмаларды так аткарабыз. Ар дайым байланышта болобуз. Сабагыбызды баштаардан мурун үй тапшырмасын текшерип алалы. Бул жерде кайсы информация ташуучулар тууралуу сөз экенин тапкыла. Төмөн жагында информация ташуучулардын сүрөттөрү берилген. Мен бул жерге сөздөрдүн тамгаларын ооруларын алмаштырып койгом. Бул жерден силер төмөн жагындагы сүрөттөргө карап туруп тапсаңар болот. Бул жерде кайсы информация ташуучу? Туура таптыңар силер. Диск. Экинчиде ойлонобуз. Бул жерде кассета. Азаматсыңар. Кийинкиде китеп. Информация ташуучу. Эми бул жерден ойлонобуз. Эмне болушу мүмкүн? Туура, дискета. Дискета дегенибиз ушул. Азыр мындайды көп колдонушпайт. Бунун көлөмү аябай аз. Буну мурун колдончук. Мен мектеп учурунда ушундай дискеталарды колдончубуз. Азыр мындайларды эч ким колдонбойт. Бирок бул дагы информация ташуучу болуп эсептелет. Бул жерде туура айтасыңар. Бул жердеги кагаз. Кагаз бул көп жылдардан берки информация ташуучу болуп эсептелет. Анан кийинки азыркы учурдагы эң популярдуу, эң ыңгайлуу эмне экен? Албетте бул флеш. Мынакей флешка. Флешка деп коебуз. Чүндөккө салганга да ыңгайлуу. Өзүнүн көлөмү аябай кичинекей, бирок ичиндеги памяти аябай чоң. Анан кийинки бул жерде кайсы сөз катылган деп ойлойсуңар? Ойлонуп жооп беребиз. Бул жерде эмне экен? Винчестер. Винчестер дегенибиз бул катуу диск. Катуу диск бул орусча жесткий диск. Анын башкача аталышы Винчестер деп коет. Бул жерде информация сакталат. Ташуучу түзүш болуп дагы эсептелет. Эми кийинки тапшырманы карагыла. Бул жерде китепкана менен компьютердин катуу дискин салыштыралы. Бул китепканада шкафтар бар. Шкафта текчелер, текчеде китептер. Китептердин арасынан китептин аты менен таап алабыз. Ошондой эле бул жакта дагы ошондой берилген. Эми китепкананы эмне менен салыштырабыз? Диск менен, ал эми шкафтычы? Шкафты папка менен. Текчени эмнеге салыштырсак болот? Аны туура киргизилген папка. Ал эми китепчи? Китеп бул файл. Ал эми китептин аты өзүңүз билгендей файлдын аты. Азаматсыңар. Эми бул тизмеден информация сактоочу компьютердик түзүштөрдү тапкыла. Бул тизмени карайбыз. Биринчиде эмненин сүрөтү? Катуу дисктин сүрөтү. Бул сактоочу түзүшпү? Ооба, туура айтасыңар, сактоочу түзүш. Ал эми кийинкисичи? Аты айтып тургандай эле оперативдүү жүйеси. Бул дагы сактоочу түзүш. Үчүнчү бул эмне? Бул информацияны экранга чагылдыруучу түзүш. Сактоочу түзүш эмес. Кийинкиси процессор. Бул дагы сактоочу түзүш эмес, бул информацияны иштетүүчү түзүш. Кийинкиде принтер. Информацияны кагаз бетине чыгаруучу түзүш. Сканер. Кагаз бетиндеги информацияны компьютерге киргизүүчү түзүш. Анан кийинкиси. Туура буну билесиңер. Флеш. Бул сактоочу түзүш. Анан кийин колонка. Жок, бул үн чыгаруучу түзүш. Силер туура таптыңар. Ушул үчөө компьютердик информацияны сактоочу компьютердик түзүлүш.
Эми бир логикалык суроо берейин. Айым, Мээрим жана Вика көк, ак жана кызыл түстөгү флешкаларды сатып алышты. Кимдики кандай флешка деген суроого кыздардын бирөө мынтип жооп берди. Айымдын флешкасы көк, Мээримдики көк эмес, ал эми Виканыкы ак эмес. Жооптордун жыйынтыгына караганда бир эле кыздын флешкасынын аныкталды. Кыздардын ар биринин флешкасынын түстөрү кандай? Бул жерден айымдын флешкасы белгилүү экен, айымдыкы көк экен. Ал эми Виканыкы ак эмес дейт. Ак эмес болсо, айымдыкы болсо көк болсо, анда Виканыкы кызыл. Ал эми айымдыкы көк, Виканыкы кызыл болсо, анда Мээримдики ак флешка. Туура таптыңар. Эми биз бүгүнкү сабагыбызды баштаардан мурун ребустарды таап, бүгүнкү сабактагы маанилүү терминдер менен таанышалы. Бул жерде эмне жөнүндө айтылып атат? Информация, анан эмнени көрүп турасыңар? Таптыңар. Булак, информация булагы. Биринчи маанилүү термин табылды. Экинчибиз информациялык. Бул эмне? Туура. Канал. Таптыңар. Кийинкибиз. Бул жерден бир аз ойлонолу. Бул жерде информация. Бул жерден кандай сөз чыгышы мүмкүн? Биринчи сүрөттү карагыла. Бул картошканын сүрөтү, баарыбыз көрүп турабыз. Картошка деген сөздүн башынан эки символ ал дейт. Анда К деген сөз алынды. Анан кийин эмнени көрүп турабыз? Бадыраң, бадыраңдын баш жагынан бир символду ал дейт, Б'ны алдык. Анан кийинкиде кызылчанын сүрөтү. Кызылчанын эмне дейт? Баш жагынан 3 символду ал деген жок, алып ташта дейт. Ал эми оң жагын, аяк жагынан дагы 2 символду алып ташта дейт. Ошондо ортосундан ыл деген сөз чыкты. Кыз, анан ча дегенди алып салып, ортосунан ыл деген сөздү алдык. Кийинкиде эмненин сүрөтү? Дарбыздын сүрөтү. Бул жерде дарбыз деген сөздүн оң жагынан 2 символду ал дейт. Анда да. Ал эми 5-чи сүрөттү, сызгычтын сүрөтү. Бул жерде эмне дейт? Сызгыч деген сөздүн аягынан 3 символду ал дейт. Анда гыч деген сөз алынды. Эми бизде эмне деген сөз катылган экен бул жерде? Кабылдагыч деген, информация кабылдагыч. 7-чи класска келгенде бит 10 тилин үйрөнүп жатканда, символдук чоңдуктар менен иштегенде дал ушундай эрежеге таянабыз. Эми кийинки ребусту табабыз. Бул жерде эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Элек. Анан кийинки эмненин сүрөтү? Трондун сүрөтү. Анан дук деген мүчөнү кошуп коебуз. Электрондук. Бул деген эмнеки? Почтанын сүрөтү, электрондук почта. Демек, бүгүнкү сабакта биле турган маанилүү терминдер: информация булагы, информациялык канал, информация кабылдагыч, электрондук почта. Информация берүү ар кандай жол менен, ар кандай формада берилет. Сүрөттө теле берүү аркылуу информация берилип жатат. Информацияны тез жана бурмалоосуз берүү абдан маанилүү. Кийинкиде интернет аркылуу биз каалагандай маалыматты беребиз жана алабыз. Информацияны берүүгө байланышкан бир нече жагдайларды карайлы. Кыймылдарды жөнгө салган светофор дагы информация булагы. Бул жерде светофордун жолдун бир жагына кызыл күйсө, ал жакта машиналар токтойт. Ал жакка кызыл күйгөндө экинчи жагына жашыл күйөт. Ал жакта машиналар жүрөт. Бул жерде светофор информация булагы. Ал эми буну көрүп жаткан адамдар информацияны кабылдагычтар. Эми информацияны берүү эки жол менен жүрөт экен. Информация биринчи биологиялык информациялык каналдар аркылуу, бул адамдын сезүү органдары аркылуу жүрөт экен. Көзү менен көрүп, даамын татып, жытын билип, угуп, кармап көрүп информацияны алат экен. Кийинкиде техникалык информациялык каналдарга телефон, радио, компьютер, телевизор кирет экен. Эми биз информацияны берүү менен байланышкан аракеттерге дайыма катышабыз. Информация берүү китеп окуганда, телевизор көргөндө, газета окуганда, интернетте маалымат окуганда жүрүп турат.
Бул жерде сүрөттү карасаңар, китеп окуп жаткан кыз, газет окуп жаткан бала, интернетте маалымат алып аткан киши, телевизор көрүп отурган киши. Бул жерде маалыматты берүүнүн өзү бир тараптуу жүрүп жатат. Ал эми кийинки сүрөттү карасаңар, бул жерде эки кыз сүйлөшүп атат. Бир кыз экинчисине сырын айтып атат. Бул жерде бир кыз экинчисине телефондон жаңылык айтып атат, сүйлөшүп атат. Бул жерде кулактандырып айтып атат. Бул жерде эки бала сүйлөшүп атат. Бул жерде жумуш боюнча диалог жүрүп жатат. Ошондо бул жерде информациянын берүү жана кабыл алуу формасы эки тараптуу жүрүп жатат. Эми информация берүү процессин жөнөкөйлөтүп, төмөнкү схема менен көрсөтүүгө болот. Мына информация булагы информациялык канал аркылуу өтөт, информация кабылдагычка барат. Информация кабылдагыч аны кабыл алат. Ушундай схема менен берип койсок болот экен. Эми информацияны берүүдө дайыма эки тарап катышат. Информация берүүчү, бул информация булагы, жана аны алуучу информация кабылдагыч. Бул сүрөттү карайлы. Бул сүрөткө караганда химия сабагы болуп жатат. Бул жерде информация булагы ким, кабылдагыч ким? Ойлонуп көрөлү. Ооба, силер тапкандай эле информация булагы химия сабагынан өтүлүп жаткан жаңы материал. Ал эми информациялык канал мугалим, информация кабылдагыч окуучулар. Кийинкисине өтөлү. Кийинкиде газетадан реклама окуп жаткан кыз. Бул жерден дагы табалы информация булагын, информация каналын, информацияны кабылдагычты табалы. Ойлонобуз. Ооба, таптыңар. Информация булагы газетадагы реклама же жаңылык бул кыз окуп жаткан. Информациялык канал бул газета. Ал эми информация кабылдагыч бул кыз. Эми информация берүүнүн дагы бир түрүн карайлы. Электрондук почта. Электрондук почта деген эмне экен? Компьютердик тармактын жардамы менен маалымат алмашуучу система. Электрондук поштанын дарегин эки бөлүктөн корреспонденттин шарттуу аталышы жана почта үгүгү катталган сервердик даректен турат экен. Бул жерде анын ортосу мындай белги менен бөлүнүп турат экен. Ал деген эмне экен? Бирин экинчисинен ажыратып турган белгини биз маймылча деп атайт экенбиз. Же болбосо орусча собачка деп коебуз. Момундай белги. Бул жөнүндө азыр мен силерге кененирээк түшүндүрүп көрөйүн. Кийинки видеону көңүл буруп карайбыз. Биз электрондук поштаны кантип ачабыз ошол жөнүндө. Интернетти иштетебиз. Жаңы почта түскөндү көрсөтүп берейин. Ал үчүн биздин ноутбугубуз же компьютерибиз интернетке туташкан болуш керек. Бул жерден мынакей интернет иштегенде бизге жана электрондук поштанын значогу чыгып калды. Ушуну басабыз. Бассак мен ага чейинки түскөн почтам, электрондук поштам чыгып атат. Мен силерге жаңыдан көрсөтүп берейин. Создать почту дейбиз. Бул жерде почта түзүлөт. Атына мисалы үчүн бул жерде Азат деп жазайлы. Фамилиясына Уланов деп жазайлы. Тууган күнү 2-март деп коелу. Жылын 2010 дейли. Жынысы мужской. Бул жерге эми аккаунттун жазабыз. Жанагы мен айтып аткан корреспонденттин аты, анан бул сервердин аты эки бөлүктөн турат деп атпайбы? Бул жерге бизге мондай даяр аттар чыгып атат. Уланов Азат БК.ру деген тандап коелу. Же болбосо бул жерде mail.ru тандап коелу. Эми бул жерге пароль жазабыз. Пароль жазсак, бул мындай ат бар дейт. Анда биз Азат нижний пробел Уланов деп андайга. Эми пароль жазсак, биз мисалы англисче кылыш керекпиз. 8 символдон кем болбош керек, цифралардагы, сандардагы камтылыш керек. Биз бул жерге Бекжан 2017 деп жазып коелу. Буну дагы кайталаш керекпиз. Дагы бир жолу Бекжан 2017 деп жазайлы. Бул жерден телефон номер Россияныкы турат, Кыргызстандыкын табабыз. Кыргызстандыкын тапсак,
номер жазайлы бул жерге 701 өзүм номерин жазып коеюн. 701 89 75 75. Создать деген басабыз. Я не робот. Продолжить дейбиз. Бул жерден мага звонок келет телефонума. Ошол келген звоноктун акыркы 6 цифрасын жазам. Же болбосо звонок келбесе мага код келет. Ошол кодду жазам. Азыр кичине күтүп турайлы. Бул жерде кичине күтөбүз. Бул жерден азырынча звонок келген жок. Кээде бул жерге звонок келет. Азыр звонок келбесе мен мага звонок келген жок деп жазсам, анда мага код келет. Ошол кодду жазам. Бул жерден ошон үчүн өзүңөрдүн номериңе жазыш керек. Силерге код келгенде ошону кайра бул жака жазыш үчүн. Мне не звонили дейм, мага чалган жок. Анда код келди. Кодду жазабыз. 80 518. 80 518. Уантабыз. Бизге электронный, биздин электронный поштабыз ачылды. Азыр мынакей. Эми бизге мындай эме чыгат. Экранын настройкаласак болот. Бул жерде мен тон тандап коеюн. Анда биздин фонубуз мындай тоо болуп калат. Отменить. Эми бул жерде мынакей. Бул бизге келген смстер входящийде. Бул жерде отправленныйда биз жазгандар. Бул жерде биз бирөөгө жаңы жөнөтөлү. Бул жерден сүрөт жөнөтсөк болот, видео жөнөтсөк болот, текст, тест, любой нерсе, таблица баарын жөнөтсөк болот. Написать письмо дейбиз. Бул жерде кимге дейт? Бул жерге мен өзүмдүн адресимди жазып коеюн. @79@mail.ru. Бул жерден прикрепить файл дегенди басабыз. Бул жерден бир сүрөт тандайбыз. Мен мисалы үчүн бул жерде могу сүрөттү тандап коеюн. 2 жолу басабыз. Кетип атат. Азыр мен сүрөт жөнөттүм. Бул жердин ордуна жерден видео тандап, же болбосо документ тандап жиберсек болот. Отправить басабыз. Бул аягына чейин жеткенде кетет. Кетти. Эми бул жерден биз отправленныйды карасак, биз CZK дегенге бир видео жөнөттүк. Тиги сүрөт эмес экен, видео экен. Видео жөнөттүк мынакей. Ушинтип силер реалдуу түрдө окуп калганда силер менен баарыңарга почта ачып берип, ал менен кантип жөнөтүштү дагы көрөбүз. Эми балдар, электрондук почта жөнүндө түшүнүк алдыңар. Үйгө тапшырма онлайн тест. Бул жердеги ссылканы көрдүңөрбү? Ошол ссылка менен киресиңер. Мен силердин WhatsApp группаңарга ошо онлайн тесттин ссылкасын жиберем. Ошол жерден силер атыңарды, фамилияңарды толтуруп тестти белгилейсиңер. Ал мага автоматтык түрдө кимге канча балл алганыңар, кимге канча суроого туура жооп бергениңер мага чыгып калат. Анда эмесе көңүл бурганыңарга чоң рахмат.
кийинки сабакта жолукканча саламатта калгыла.